Мен Мындан бир нече күн мурда Жалал-Абад курортунун эки тарабындагы корукка алынган мектеп бактары жайлоого айланып калганы боюнча көрсөткөн болчубуз. Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын демилгеси менен тийиштүү комиссиялардын өкүлдөрүнөн куралган комиссия түзүлүп, жеринде текшерүүгө да алынган. Бир жума ичинде тийиштүү кызматтар тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, өткөн жуманын соңунда бакка жайлолоп келген жылкылар кайра өз айылдарына жөнөтүлдү. Мына буюрса курорттогу кире беришинде мына калпактын жанында жылкыларды, мыйзамсыз багылып жаткан жылкыларды жүктөө иштери жүрүп атат. Жетекчилер менен тиешелүү службалар менен ошол депутаттардын ошол комиссиянын протоколдук тапшырмасынын негизинде жумуштарды толук аткардык. Ошол жерде жылкылар бар эле, курортто мыйзамсыз жүргөн. Аларга эки топ жылкы бар эле, аларда негизинен бир 15-тен 30 жылкы бар эле. Баарын айыппулдарды салып, өзүбүздү кызматкерлерибиздин жардамдары менен жылкыларын ошол атайын автомашиналарга жүктөп, өзүбүз узатып, ушул курорттун территориясынан чыгардык. Ал эми жашылдандыруу жана көрктөндүрүү мекемесинин жетекчисинин берген маалыматына караганда ишкерликти бетке тутуп, корукта турган жайларды самал ичүүгө ылайыкташтырган жарандарга буга чейин да бир нече жолу эскертүүлөр берилген. Анткени менен ушул күнгө чейин ал эскертүүлөр кагаз жүзүндө гана калып келген. Курортта эки самал боюнча иштеп жаткан ишкерлерге неме эскертүүлөр берилген. Ошого карабастан булар өз билермендик менен иштеп келип жаткан. Муну мен колумда мана 27.04.2021 жыл. Бул дегени 27 апрелде Каралма Урумбаш Токой чарбасынын курорт аймагындагы ижарачысы Шакиров Асанга эскертүү берилген экен. Ошого карабастан дагы иштеп келген. Ошол мисте бадамдарды талкалап атканга биз аткаруу бийлигине өзүбүздүн оюбузду сунуштарды апарып бердик эле. Азыр эми ошо биз берген срокко алар чыгып, ошол мыйзамсыз отургандардын баарын ал жерден кетиришип, кече дагы көрдүк. Булардын кылган иш аракетине рахмат. Жаратылыш мыйзамында коруктар адам чарба үчүн колдонбой, кол тийгизбей сакталган жерлер. Башкача айтканда баалуу өсүмдүктөр таралган жана эчен жылдар бою өзүн өзү тейлөөсү табигый негизде калыптанган жаратылыш туруктуулугу үчүн зор маанидеги аймактар. Ал эми Жалал-Абад курортунда сейрек кездешүү Мисте Токой да кызыл китептен орун алган. Ага катталган жаратылыш байлыктарды көз карайыбыздай сактап калуу ар бирибиздин инсандык парызыбыз экендигин тилекке каршы айрымдар эстен чыгарып койгондугу өкүнүчтүү. Башкысы эми жогорудагыдай мыйзам бузулууга карата тийиштүү кызматтар тарабынан каттуу чаралар көрүлмөкчү. Гүлжина Мөндөбө, Бурханбек Матов, Жалал-Абад шаары.